Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Эл аралыкчаны спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Венесуэланын президенти Николас Мадуро бийликте кала берерин билдирди. Ал эми оппозициячыл лидер аскердик көтөрүлүшкө чакырууда. Японияда император Нарухито тактыга отуруп, жаңы доор башталды. Климат өзгөрүп жаткан шартта Дубай жетекчилиги катаал шартта дыйканчылык кылган фермерлерге кандай көмөк көрсөтүүдө? Венесуэлада президент Мадуро оппозициячыл лидер Хуан Гуайдонун төңкөрүш аракетин токтотуп, жеңишке жеткенин жарыялады. Өз кезегинде Гуайдо бүгүн да ири каршылык акциясын өткөрүп, президентти кызматтан кетирүүгө үндөдү. Ал ортодо АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Венесуэладагы баш аламандыкты токтотуш үчүн Америка аскердик чара көрүүгө даяр турат деди. Бул машыгуу болдубу же ишке ашпай калган төңкөрүш беле? Каракас шаарында кечээ орун алган башаламандык кыйроо алдында турган режимден чабалактаганындай көрүнгөн жок. Соңку жылдары Венесуэлада мындай көрүнүштөр көп эле болду. Бирок көчөдөгүлөр муну чыны менен эле чечүүчү учур экен деп ойлошкон. Оппозициячыл лидер Хуан Гуайдо президент Мадурону кетирүү аракетиндеги чечкиндүү этап башталды деген. Аны улуттук гвардиянын айрым бөлүктөрү колдоп жаткандай туюлган. Эл арасында көк лента тагынган аскерлер жүрдү. Бирок армия оппозиция тарабына өткөн жок. Мен куралдуу күчтөрдү эркиндик операциясын улантууга чакырам. Биздин элдин намысын, үй бүлөлөрүбүздү куткаргыла. Ошондуктан 1 май күнү бүтүндөй Венесуэла боюнча көчөлөрдө белгиленген жерлердеги каршылык акцияларын улантабыз. Бирок Мадуронун жактоочулары дагы көчөлөргө чыгышкан. Алар чакырыкка жараша президенттик сарай алдында топтошту. Камераларда алардын кишиси пайда болгондо өкмөт менен аскердик бийлик бир эле тарапта тургандай таасир болду. Чындыкты колубузга кылыч, калкан кылып кармап канчалаган чабуулдарга, жалган сөздөргө каршы турдук. Ар бир кырдаалда чындык үчүн жеңүүчү болуп келебиз. Алдыдагы жылдарда туш келген кыйынчылыктарда дагы жеңүүчү болуп чыгарыбыздан шек санабайм. Бирок башаламан учурда Мадуро көзөмөлдү чыгарып жиберген учур болдубу? Ал өлкөдөн качып чыгууга аракет жасадыбы? Трамп администрациясы ушундай ойду жайылтууда. Ал качууга даяр турган. Ал биз аны көптөн бери көндүрүп жаткан чечимди кабыл алууга даяр турган. Бирок аны орустар токтотуп койду. Алар кайра ойлонуп, биротоло кетет деп үмүттөнөм. Орусия мунун баарын четке кагып, акылга сыйбаган сөздөр деди. Эл аралык коомчулуктун көңүлү Венесуэладагы окуяларга кадалып турат. Японияда тактыга жаңы император келген доорду Рейва куттуу заман деп аташууда. Токиодагы империялык ак сарайда Япониянын салттарына жараша бардык жөрөлгөлөр аткарылып, император Нарухито тактыга отурду. Япониянын жаңы императору таажы кийген жок. Анын ордуна бүгүн император Нарухитога Япониянын баалуу мамлекеттик символдору, байыркы кылыч жана баалуу таш салынган кутуча өткөрүлүп берилди. Андан кийин императордун жанына жубайы Масака жана башка падышалыктагы аялдар кошулушту. Анан император элине кайрылды. Олуттуу кызматтар калай турганымды ойлогондо император айткандай жоопкерчиликти алып жатканыма кубанычтамын деп айтты жаңы император. Ал эми имараттын сыртында таңзаардан баштап адамдар чогулушкан. Алар жаз күнүнүн нурунан рахат алып, кубанычын бөлүшүп турушту. Жаңы империялык доор тууралуу катуу толкундануулар болууда. Бирок алдыда бул учурларда өтүп, толкундануулар өчкөндө жаңы император менен канайымды көп сыноолор күтөт. Узун тарыхы бар Жапонияга эми жаңы көз караштагы императорлук жубайлар келишти. Канайым Масака дүйнөдөгү эң билимдүү королдук жубай болушу мүмкүн. Бирок падышалык үй бүлөдөгү жашоо ага психологиялык жактан катуу таасир этти. Императорлук үй бүлөнүн келини болгондон кийин канайымдын жашоосу биротоло өзгөрдү.
Мен Канайы Масако менен тең курактамын. Ошого мен аны жакшы түшүнүп турам. Анткени ал оорусуна байланыштуу аярлуу адамдарга көңүл бөлөт деп ойлойм. Мурунку дипломат катары андан үмүтүм чоң. Жаңы император менен Канайымдын ортосунда жалгыз кызы бар. 17 жаштагы Ханбикенин аты Айка. Ал кыз бала болгондуктан тактыга отурууга болбойт. Ошондуктан Жапониянын келечектеги императордук династиясы 12 жаштагы жээни Хисахитага өтөт. Айрымдар бул көрүнүш дагы өзгөрүшү керек деген ойдо. Японияда император Нарухитонун тактыга келиши менен жаңы доор башталды. Бул жана башка орчун эл аралык жаңылыктарды уюлдук телефон аркылуу интернетибизден окуңуз. Дарегибиз BBC Check.com _кыргыз. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Wikileaks сайтынын негиздөөчүсү Жулиан Ассанж баш коргоо чарасынын шартын бузганы үчүн 11 ай абакка кесилди. Ал 7 жыл мурун Швециядагы зордуктоо иши боюнча сурак учурунда башпаанеге алып, Эквадор элчилигине кирип кеткен. Элчилик анын башпаанегин жойгондон улам Ассанж өткөн айда камакка алынган. Боливияда Ла-Пас шаарчасынын сыртында жер көчкү жүрүп, чоң кыйроого алып келди. Тургундар жер көчкүнү видеого тартып алышкан экен. Бер дегенде 17 турак жай кыйрап калды. Шаарлар кеңейген сайын кишилер чекебелдеги дөңсөлөргө үй куруп, опурталдуу шартта жашоодо. Учурда аймактан тургундар көчүрүлүүдө. Дүйнөдөгү эң ири социалдык тармак болгон Facebook жаңы дизайн менен чыгууда. Анда электрондук коммерцияга көбүрөөк басым жасалат. Facebooktун негиздөөчүсү Марк Цукерберг билдиргендей, 5-муундагы Facebook мурункудан таза, тез жана коопсуз болот. Соңку 3 ай ичинде iPhone'дун сатылышы кескин азайып 17%га түштү. Мобилдик телефондун сатылышы Apple компаниясынын ири кирешесинин жарымынан көбүн түзөт. iPhone'дор аз сатылганы менен Apple Music жана Apple Watch жабдууларынын сатылышы кирешени толуктады. Кыргызстандан Россияга эт экспорттоого болгон тоскоолдуктар жоюлганы кабарланган. Мал чарбасына адистешкен тоолуу өлкө Иранга, Вьетнамга, Түркияга, Пакистанга эт экспорттойт. Бирок анын көлөмү 1,5 миң тоннаны гана түзөт. Орус рыногу ачылганы бул көрсөткүч 30 миң тоннага жеткирилери айтылууда. Кыргызстан өткөн жылы Иран, Вьетнам, Кытай, Түркия, Пакистан жана Өзбекстанга 1,5 миң тонна эле эт экспорттогон. Эт экспортун көбөйтүүгө эмне тоскоол болууда? Биринчи ошол мал союучу жайлар талапка жооп берген. Экинчиси болсо жанагы ошол этти дагы кайра переработка кылыш керек да. Эми ошол эт боюнча да кетирүүбөй, ошону кайра бир колбаса жасап, сосиска жасап, ушундай ишканалар дагы көбөйсө, ал жерде да канча киши орун менен камсыз болот. Калганын айтпадымбы? Негиз күч талапты. Бул эпизодиялык абалды биз оңдодук. Лабораториянын баарын талапка жооп келтирдик. Үчүнчүсү идентификация типулардын баарын мына жасабадыкпы? Айыл чарба министрлиги чет өлкөгө эт экспорттош үчүн жакшы мүмкүнчүлүк ачылганын айтууда. Жакында Орусия Кыргызстандын эт продукциясына болгон чектөөнү алып салды. Бир эле учурда Кытай жана Араб өлкөлөрү менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. 2018 жылдын жыйынтыгы менен тирүүлүү салмакта 403 миңден ашык эт өндүрүлгөн деп эсептесек болот. Бүгүнкү күндө ушул Кыргызстандан 2018 жылдын жыйынтыгы менен дээрлик ушул экспортко кеткен малдын этинин көпчүлүгүн ушул бул Иранга кеткен, андан сырткары Вьетнам өлкөсүнө кеткен да. Бул Иранга болсо негизи койдун эти кеткен 786 тоннага чейин. Ал эми 600 тоннага чейин эт продукциялары жана ичеттер Вьетнамга экспорттолгон да. Бүгүнкү күндө 30 миң тоннага чейин жылына эт продукцияны алып чыгууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кыргызстанда малдын саны көп болгону менен чет өлкөгө экспорттолгон эт жана эт продукциясынын өлчөмү аз. Ал эми ички базарда эттин жана малдын баасы салыштырмалуу кымбат. Жалпылап айтканда кымбат эле, кымбат. Бир 3-4 жыл мурдагы андай баага гисарский кое алчы. 7-8 миңден сатат гисарский койлорду. Азыр мындай токту козу койлорун эле 7-8 миң болот. Жыл башындагы эсеп боюнча өлкөдө бодо малдын саны 1,5 миллиондон ашат. Анын тең жарымы уй. Кой жана эчкинин саны 6 миллиондон ашуун.
жылкы 1,5 миллионго жакын. Планета жылууланган сайын дүйнө боюнча айыл чарбасы курч көйгөйлөргө туш келүүдө. Айрым аймактарда жамгыр азайып, айдоо жерлери кургап жатат. Жакынкы чыгыштагы илимий изилдөө институттарынын бири мындай шартта дыйканчылык кылган фермерлердин кирешесин көбөйтүү жолун тапты. Бириккен Араб Эмирликтери дүйнөдөгү курма өстүрүүчү өлкөлөрдүн эң алдыңкысы. 40 миллиондон ашуун курма дарагы бар. Дүйнөдө курма жемишине болгон суроо талап өсүүдө. Бирок эксперттер аймактагы көптөгөн фермерлер түшүмүн ашыкча сугарып жатканын айтышат. Биз Араб Эмирлигиндеги негизги бак болуп саналган курма дарактары канчалык суу керектерин изилдеп жатабыз. Тагыраак айтканда, алардын сууга болгон талабын кантип азайтуу керектигин изилдеп жатабыз. Бул Дубай изилдөө борборундагы окумуштуулар климаты катаал чөлдүү аймактарда айыл чарба кирешелерин көбөйтүү жолдорун изилдешет. Алар өзгөчө тузга туруштук бере алган дан өсүмдүктөрүн өндүрүп чыгып, жакшы жыйынтыктарга жетише башташты. Киноа өсүмдүгү негизинен Перудагы анды тоолорунда өсөт. Бирок бул өзгөчө сорту кумдуу жана туздуу топуракта өсө алат. Бул жерде иштелип чыккан киноа өсүмдүгүнүн сортун ортоңку чыгыштагы, Африкадагы жана Борбор Азиядагы фермерлер дагы өстүрүшүүдө. Окумуштуулардын негизги максаты кургак жерлерге өсө ала турган өсүмдүктөрдү пайда кылуу. Мурда айдоо жерлер көп болгондуктан биз шарты катаал айлана чөйрөгө көп маани берген эмеспиз. Бирок эми климаттын өзгөрүшү жана жылууланышы менен ошол айдоо жерлери катаал жерге айланып жатканы белгилүү. Бул чындыктан кача албайбыз. Андыктан биз ошол катаал климатта өсүүчү өсүмдүктөрдүн жаңы сортун таба беришибиз керек. Бул климаттын өзгөрүүсүнүн кесепетин сезип жаткан мамлекеттерге олуттуу пикир. Эми спорт жаңылыктарына кайрылсак, Чемпиондор лигасынын жарым финалындагы биринчи оюнда Тоттенхэм 1-0 эсебинде Аякстан утулду. Оюндун 15-нчи мүнөтүндө Донни Ван де Бек гол киргизди. Экинчи беттеш эмки аптада Амстердамда өтөт. Финалга чыгабыз десе, Тоттенхэм ал оюнду утушу керек болот. Жарым финалдын дагы бир беттеши Ливерпуль менен Барселонанын ортосунда болот. Өткөн жылдын финалында Ливерпуль утулуп калган эле. Тренер Юрген Клоп бул жолу команда испандарга каршы жакшы ойногонго мүмкүнчүлүгү бар деди. Бирок травма алган Роберто Фоминьо оюнга кошулбай калышы ыктымал. Уимблдон турниринин уюштуруучулары байге акчанын көлөмүн 11%га көбөйттү. 2019 жылдагы эркектер жана аялдар арасындагы жеңүүчүлөр 3 миллион доллардан ашуун байге алат. Бул тууралуу жарыя жасалган пресс жыйында англис клубунун жетекчиси Ричард Льюис 2 жолку чемпион Энди Марриге операциясынан айыгуу үчүн жетиштүү убакыт берилерин айтты. Ага жарышка катышуу үчүн түз жолдомо берилиши ыктымал. 2 жолу Олимпиаданын алтынын жеңген түштүк африкалык атлет Кастер Семенья анын денесинде табигый жогору болгон тестостерон гормонун азайтуу боюнча атлетика башкармалыгынын эрежесине каршы күрөшүн улантаарын билдирди. Семеньяны сындагандар башка аял атлеттердин укуктары дагы корголушу керек деп белгилешет. Жаңылыктар соңунда бир учакты канча киши сүйрөй алат? Бул боюнча рекорд коюуну көздөп, жеңин түрүнгөн 20 киши Boeing 757 учагын эң кыска убакытта ордунан козгоп 20 метрге чейин сүйрөштү. Кайрымдуулук үчүн каражат чогултууну көздөгөн бул жарыштар 2015 жылдан бери өткөрүлүп келет. Кыргызстандык балбан Ташчайнар өзү эле бир учакты сүйрөп коюп, араптарды таң калтырганы бар. Интернетибизге башпаңыздар, дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыз. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да тапсаңыз болот. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Биздин бул даректерибизге блог макалада жөнөтсөңүздөр болот. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, оодо кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.